Өзбекстан COVID-19-га каршы күрөшүү чараларынын алкагында Кыргызстанга гуманитардык жүктүн экинчи партиясын жөнөттү. Бул ирет медициналык буюмдар, дары-дармектер жана курулуш тармагына керектүү жабдуулар 40 контейнерге жүктөлгөн. Өзбекстан темир жолдору ачык акционердик коомунун жетекчиси Хусниддин Хасилов баштаган делегацияны Кыргыз тарап Бишкек-1 темир жол станциясында тосуп алды. Мы очень благодарны. Биз ыраазычылык билдиребиз. Бизге ушундай жардам көрсөткөнүңүздөр үчүн ыраазыбыз. Бул кайтарымсыз. COVID-19 бүткүл дүйнөнү каптаган учурда ага моюн сунбастан эч нерсеге карабай алдыга жылышыбыз керек. Дагы бир жолу сиздерге чоң рахмат. Кошуна мамлекеттен келген гуманитардык жардам Бишкектеги 200 орундуу жаңы курула турган ооруканага иштетилет. Учурда Өзбекстандын колдоосу менен Баткен облусунда да 200 орундуу мобилдик оорукана курула баштады. Жеңил конструкциядагы медициналык мекеме Кадамжай районунун аймактык ооруканасынын короосуна 1 гектарга жакын аянтка ылайыкташкан. Учурда ордун даярдоо иштери башталды. На сегодняшний день один из горячих точек — это Бишкек. Бүгүнкү күндө илдетке кабылгандардын көбү Бишкек жана Баткен облустарында. Ошол себептен гуманитардык жардамды саламаттык сактоо министрлиги тарабынан Баткен облусу менен Бишкектеги жугуштуу оорулар ооруканасына берүү чечилген. Ал ооруканаларга бизде жабдуулар бар. Ага Өзбекстандан берген ИВЛ аппараттары да коюлат. Ага кошумча Өзбекстандан медицина кызматкерлери Кыргызстанга келип, мобилдик клиникада биздин дарыгерлер менен иштейт. Буга чейин Өзбекстан өлкөсү Кыргызстанга гуманитардык жардам катары 3000 тонна буудай да берген. Көмөк президент Шавкат Мирзиёевдин демилгеси менен коронавируска каршы күрөшүүнүн алкагында Ош шаарына жөнөтүлгөн. Андан сырткары кошуна мамлекеттен ИВЛ аппараттары, экспресс-тест жана кислород концентратору келген. В составе 40 контейнер келди. Андагы жабдуулар мобилдик оорукана курууга толугу менен жетет. Бүгүн да 40 вагон менен келген жүктү көрдүңүздөр. Ал дагы ооруканага иштетилет. 2 күн мурун Манас аба каттамына самолет менен дары-дармектер жана медициналык жабдуулар келген. 14 ноябрда президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров Өзбекстандын өлкө башчысы Шавкат Мирзиёев менен телефон аркылуу сүйлөшкөн. Жапаров ага коронавируска каршы күрөштө Кыргызстанга көрсөткөн колдоосу үчүн ыраазычылыгын билдирген. Талгүл Эрматова, Арген Молдалиев, 5 канал.